дүйнөнүн дарысы, берген кеңештердин баарысы. Ашар берүүсү мени түбү жок терең ойдон арылтып, досум катары кеңеш берет. Ушунуңдан жазба Ашар. Кутмандуу кечиңиздер менен биздин ардактуу, сүйүктүү, урматтуу, сагынычтуу угармандарыбыз, досторубуз, замандаштарыбыз кайрадан ушул күн дагы буйруп, эң сонун күн аман эсен Ашар уктуруусунда үй бүлөлүк окей радиосунда жолугушуп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Баягы эле биз психологдор сейил Калдыбаева жана Узара Мамытова десем, Узара эжекебиз мыйыгынан жылмайып, баягы эле биз десем, баягы эле биз үнүмдү чыгарып коеюн, экөөбүз, сел экөөбүз студияда. Кутман кеч. Буюрса 1 саат бою сиздер менен сырдашууга, суроолоруңуздарга жооп берүүгө, кулак болууга, виртуалдык ийим болууга даярбыз. Анткени 1 сааттын ичинде биздин уктурууда ар кыл суроолор берилет. Сиз дагы ушул саатты колдонуп бизге өзүңүздүн сурооңузду, айтор жүрөгүңүздү үйгөн бир маселе болсо же өзүңүздүн бүгүнкү кырдаалга карата ой пикириңиз болсо, биз ачыкпыз. WhatsApp кызматыбыз адаттагыдай эле иштеп жатат. 0705 53 16 64 сандарында, түз байланыш 91 19 19 сандары. Анан бүгүн бизде адат мындай, бизде айдын биринчи жумасында биз бир теманы ачып беребиз психологиялык жаатта, экинчи жумасында психоанализ кылабыз, бир кырдаалды алып туруп, бир окуяны алып туруп. Үчүнчү жумасында болсо кайра тема ачып беребиз, 4-чү жумасында болсо жалаң суроолорго жооп беребиз. Ошондо бүгүн биздин уктуруубуздун өзөгүн жашоодон алынган, кайсы бир угарманыбыздын жашоосунан алынган көйгөйдү психологиялык жактан талдап беребиз. Азыр көйгөй жөнүндө Узар эже кененирээк айтып берет. Биздин бүгүн сүйлөшө турган ошол көйгөй жаш жигитте болуп атат. Ошол учурда 24 жаштагы кыргыз жигит. Бул угарманыбыз Кыргызстандан тышкары башка мамлекетте окуп жана иштеп аткан учуру. Азыркы күндө бул жигитте кандай көйгөй болуп атат? Окуусу менен сейил. Негизи 3 жылдык окуу жайын өткөн экен, 2 жылын окуп бүткөн, 3-чү жылы мына 2-чи жылын бүтүп атат, анан алдыда дагы 1 жылын бүтүш керек экен. Бирок азыркы күндө эң чоң маселе окуу жагы кыйын болуп атат. Анткени каалоом жок дейт, мотивация жок. Мен ушул жагынан токтоп калдым, кандай чыгуу жолу бар деген суроолорун берип атат. 1 жылым дагы бар, бирок эч кандай каалоом жок. Уктап эле жатам, жумуштан тышкары уктап, анан мындай өзүнө нааразы болуп атат. Сурап чыкканда, ал жигит менен сүйлөшүп аныктап мындай кененирээк маалымат алыш үчүн кайрылганда, ата-энеси менен болуп аткан көйгөй дагы, жергиликтүү бул жакта жашаган ата-энеси менен болуп аткан көйгөй ал жигитке таасир этпей койгон жок. Ал ошол үй-бүлөнүн улусу. Анан бул бала баягы үйүн эстеп, биринчиден сагынып, анан жардам берейин десе эч кандай жардам бере албайт бул жагынан. Андан тышкары акча маселеси да бар. Ал чакан эле бир жумушта экен, жана окуусуна төлөп жашайт экен, бирок ошол ата-энеси акча күтүп, сен алыста жүрөсүң, сен окуп атасың, чет мамлекеттесиң, бизге жардам бер деп, ошол жардам бергенде дагы ай сайын керектүү акчасын жиберет экен. Анан көйгөйдү кандай чечем деген суроо пайда болуп атпайбы? Кантип чечсе болот эми ушундай кырдаалда? Эмне кылыш керек? Мотивация жок дейт, каалоо жок. Каяктан табам каалоону? Кантип окуп андан ары окуумду улантам деп. Анан ушул кандай кылып биз бүгүн кеңеш бере алабыз? Кантип биз муну мындай себептеринди аныктап чыксак деп ойлоп атам да. Мисалы, бул абалга эмне алып келди? Себептерин. Анан негизи себептер мындай өзүнө мындай кол шилтеп койгон да. Мен чет
тил болуп атат да, орус дагы кыргыз тил да эмес, чет тил болуп атат. Ошон үчүн чет тил мага оор берилип атат. Мен жакшы үйрөнө албай атам. Сабакта отурганда же жумушта иштеп атканда өзгөчө сабактан көп сөздөрү билбейм, жаңы сөздөрдү билбеген үчүн мен өзүмдү мындай жакшы ыңгайлуу сезе албайм. Ошон үчүн мен теманы жакшы түшүнө албай жатам. Анда убакыт өткөн сайын оор боло берет экен деп мындай кол кадимкидей эле өзүн токтоткондой эле да, өзүн таштап салгандай. Бирок алдыга жылыш керек, анткени мен мындай деп да ойлоп кетип атам да, мисалы Германияга баары эле бара алып, чет жака мисалы Германия, Европа, Германия, Америка, Кытайда жүрүшөт, биздин жарандар Россияда жүрүшөт, каяк болбосун ал жерге жөнөкөй жаштар бара албайт да. Аяка деген аябай умтулган, дегдеген, ошол барам деген максатты коюп туруп, ошого тим эле ар бири аяка барыш үчүн ар кандай майда чүйдө кадамдардын баарын кылыш керек да. Бул мен ал жака көбүнчө ушундай күчтүү жаштар, бир нерсеге далалат кылган, аябай жакшы максаттарды койгон жаштар барат деп баамдап келем да. Анан чындыгында ошондой жаштар барышат. Анан өкүнүчтүүсү ошол баргандан кийин ушунчалык артында мен ойлоп турам бир топ ашуулар дашкан ошол жака жетиш үчүнчү. Бирок баргандан кийин өкүнүчтүүсү аябай сонун мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгарып, дагы андан сонун боло турган нерсени, балким ошол нерсеге жетпей калып өзүн таштап койгон аябай өкүнүчтүү болуп атат. Мисалы мен азыр угуп атып, бул баланын кырдаалын угуп атып, ичимде мен мындай өзүм бир мүмкүнчүлүктөрдөн ажырап калгандай, бир өзүмдө ушул нерсе болуп аткандай ичим күйүп кетип атат да. Канчалык убары болуп барган, канчалык нерсесин курмандыкка чалган, балким кайсы бир сагынып атат. Бирок ошол эле учурда анын мотивациясы жоголуп, баардыгын таштап, мен тилди үйрөнө албайт окшойм, бул менин баары колуман келбейт окшойт. Билбейм, азыр баланын оюнда эмнеге келдим, мен ушинтип уят болот турбаймынбы, эми окуй албай калсам эми кайра кетишим керек болобу деген ар кандай бир өзүн жемелеген, өзүнүн баасын түшүргөн, өзүн урушкан ойлор менен да күрөшүп атат болуш керек да ушул учурдачы. Анан эми ушул балага кантип жардам бере алабыз? Анан мындай кырдаалга туш болгондор аябагандай болуптур. Анан келиңиз эң эле биринчи себептерин аныктап чыкпайлыбы? Балким башкаларга сабак болот, чет жерге кеткен адамдын жакындарына сабак болот да, өздөрүнө. Болот деп ойлойм. Биринчиси ошол максатын унутуп калган. Сен аябай жакшы эскертип кеттиң. Сен кетип атканда албетте бир максат менен кеткен, элестеткен да. Барганда мындай болом, анан буюрса окуга өтөм, анан окуйм деп өзүң кадимкидей элестеткен да. Анан эми элестеткенде ал учур келди, реалдуулук бар. Анан ошол максатын унутуп калгандай да. Мен бул жакта эмне кылып жүрөм дегендей. Бирок максат ошол билим алам деп барган. Билим алып туруп, тилди жакшылап үйрөнөм, анан иштейм деген. Эми ошол процесс учурунда болуп атпайбы? Токтоп калган жок, ал болуп атат. Муну ал эгерде өзүнө баамдап туруп, анализ кылып туруп жакшы түшүнүп алса, анда алдыга жылганга толук мүмкүн. Анткени максат мындай учурда качан биздин жаштарыбыз, мисалы барып ошо студент болуп окуп жүргөндөр, иштеп жүргөндөр ушундай бир учур келгенде, оор учур келгенде кайра максатына көз жүгүртсө, кайра артка кетип мындай эстеп кетсе да, мен кандай, сен да айтып кетпедиң жакшы эле, канча убакытты короткон, балким бул жакта ресурс, акча, каражат, анан бул күч, албетте убакыт. Анткени бул жактан эле окуп баштайт да. Кете турган адамдар, мисалы англис тили керек жерге, мамлекеттерге англис тилин үйрөнүп кетет сөзсүз. Экзамен бериш керек да сөз кетерде. Эң жогорку деңгээлде. Ооба. Европага мисалы, ошо Европа кайсы жерине баратса, кайсы тилде сүйлөй турган болсо, анда ошол тил керек. Ошон үчүн бул бала албетте бир эмгектенген, бул мындай кече эле баштаган эмес, бир топ убакыт өткөн, анан ошону максатты эстегенде бул дагы бир топ жардам. Мен чын эле мен ошону унутуп баратыптырмын. Менин максатым ушундай болчу деп. Эми ошол процесстин ичинде болуп атат. Болгону анан дагы бир жакшы нерсе, бир
бир дагы бир кошумчасы 2 жыл көбүрөөк убактысы 3 жылдын 2 жыл экинчи жылы уже бүтүп баратат да. Демек бул биринчи эле жыл эмес. Демек 3 жылдын көбүн өтүп каратат. Бир топ кыйынчылыкты жеңиптир да. Болгон Адаптация болду, көрүндү. азыраагы калды. Ошон үчүн аны деле өтсө болот. Анан дагы бир себеби мен уктап эле жатам. Анан өзүм мындай жалкоолонуп атам дейт да. Жалкоомун, окугум келбейт дегенди уктап эле жаткандын себептерин аныктап чыкканда, уктай турган учурда, нормалдуу адам уктай турган учурда биологиялык ооба түнчүндө биз баягы күндүз иштейбиз, эмгектенебиз, түйшүктөнөбүз, түнчүндө эс алабыз. Бирок ошол уктай турган учурда, ал учурду өткөргөйт дагы, ал убакытта интернет оюндар менен алек күндө бул системага айланып калган, адатка айланып калган. Эми ден соолук жагына да албетте таасир этет. Анткени жакшы уктай албайт, өзүн жакшы сезе албайт, баягы энергия жок дегендей. Анан дагы иштейт, окуйт, жарым күн иштейт, жарым күн окуйт экен. Ошон үчүн мына себептер ушул жерде. Демек жакшы уктабайт, ден соолугуна таасир. Интернет оюндар. Эмне интернет оюндар дегенде кадимкидей атыш батыш деген оюндар. Мындай эми азыр адамдар мындай болуп атпайбы, кичинекей балдар эле эмес, өспүрүмдөр эле эмес, улуу деле адамдар ошо оюндарга кирип кадимкидей адатка айландырып, муну ошондон көз каранды болуп калгандар дагы жок эмес. Оору деп айтсак болот го. Анан бул систематически, демек улам ошо менен алек боло берип тартынып турат буга. Ошону ойнобой койсо мындай бир нерсе туура эмес болуп калчудай болуп, анан демек бир топко чейин отургандан кийин анан эртең менен албетте туруш керек дегенде тура албайт. Ошентип бир канча убактысын уйкуга берет да. Мунун баары ушул себептер да келатат. Анан биз дагы тышкы факторлор деп айтып кетсек, өйдөдө бир аз четин чыгарып койдум. Ата энеси менен болгон көйгөй, ортосунда ата энесинин экөөнүн ортосунда болгон көйгөй, өзү үй бүлөнүн улусу, демек ал улуу бала катары кичинекейлерин, инилерин, карындаштарын ойлобой койбойт. Ал кадимкидей ошо кичинекейлерин ойлоп, аларга дагы баягы өзүнүн мындай кандай кылып жардам берем, алар ушундай керектүү, мектепке керектүүсүн алып беришим керек деп аны да ойлобой койбойт экен. Демек ата энеси өзүнүн ата энелик милдетин чет жакта жүрсө эле укмушу күрөктүү акча таап атат, башка валюта менен таап атканда дагы деп туруп, анан бөбөктөрүнүн түйшүгүн ата эне өзүнө албай балдары катары байкесине өткөрүп берип койгон болуп атабы? Ооба, күтөт, кадимкидей күтөт да, сен алыста жүрөсүң деп мындай үмүт өтөт. Үмүт өтүп атса, ата эне анда балдар эмне кылат? Балдар анда сезип, муну сөздөрүнөн угуп, анан кантип жибербейм, апамдар, атамдар кыйналып атат деп. Бирок ата энесинин жаш курагы өтө эле мындай жаш эле адамдар, иштесе болот, айда чүдө менен але экен. Бабууга муктаж болуп калган эмес. Ооба, өздөрү эле кадимкидей эле иштеп эле 50-гө чыга элек адамдар. Берки балдарын окуп атышат, мектепте окуп атышат, аларга керектүүсүнүн баары эле бар. Болгону ата эне тараптан бул балага жөн эле көңүл буруу, сөз менен колдоо керек да. Бир нерсе жиберет бизге деп күтүп эмес, тескерисинче өзүң эле оку, окатың ой, жакшы окууңду жакшы бүтүп ал. Бизге эчтеке кереги жок. Кийин бүтүп иштегенде деле бересиң. Ушундай алтын сөздөргө айлантсак да, жанакындай терс, башкача адамдын мындай аброюн учура турган сөздөр эмес. Мисалы, мына сен чоңоюп туруп алыста жүрөсүң, бакпайсыңбы? Мына биз сени эмнеге төрөдүк, биз сени бактык, эми сен учуруң келди деп. Ал да али студент. Эгерде иштеп атса, анда бир жөн да, иштеп аткан болсо, баягы чоң акчалар чын эле кенен чоң болбосо да өзүнө жеткидей акча таап атса, анда сөз башка. Эгерде бул бала жаңы өзү монтип азырынча бүтө элек окууну, статусу да ошондой студент азырынча, демек ошол эле тапкан кичинекей тыйын өзүнө жетип турса деген ойда. Бул жактан ата энелерден эмне керек? Биз кайсы бир сабакты ала алабыз азыр? Ата энелер угуп аткандар болсо, балдарыбызга болгон көмөк көрсөтө
көрсөтөбүз. Өзгөчө студент балдар, анан кайра эле мындай улуу болуп атпайбы, улуулук жөнүндө да айтып калабыз да. Эң үй бүлөдөгү улуу кыз же улуу балабызга калган балдарды тапшырбай эле койсок, сен буларды бак, сен эмне, биз сени биринчи бекер төрөп турбузбу, мына буларга бул балдарды карасын деп төрөгөнбүз. Жок, кечирип койгула, бул силердин балаңардын балдары эмес, бул кызыңыздын, улуу кызыңыздын балдары эмес, бул силердин балдарыңар болгону. Бул баланы 24 жашта баланы учуруп эле коюш керек, жөн эле коюш керек, киндикти кийиш керек, ал өзүнүн оокатын кылып кете берсин. Анткени азыр билим алып алса, азыркы учурда колдоо көрсөтүп койсоңор, анан ага жеңил болот. Ал бир учуру келгенде ал канын ачат, каалоосу менен силерге керектүү учурда силерди деле көтөрүп коет, жардам бере алат. Ошол жерге кетип, ошол жерде окуп жашап аткан өзү эле ата энеге аябай чоң жардам да, мындай алып карагандачы. Анан ошондуктан ата энелер мейли балдарыбыз Бишкекте студент болуп атабы, ошол эле Кыргызстандын кайсы бир шаарында студентпи, чет жактагы айтор келиңиздер, студент балдарыбызга чын эле өзүбүздүн дагы кийинки балдарыбыздын да жүгүн жүктөбөй, тескерисинче алардын бутуна бут, колуна кол жок дегенде эле материалдык жардам бере албасак дагы оозубуздун жели менен колдоп коштоп турсак, анткени бул өтө маанилүү. Анан мен ойлоп атам да, бул жерде ата эне дагы өзүнүн бир үй бүлөлүк көйгөйүн дагы айтканын байкап калгам да. Ошол күйөөсү менен, мисалы апасы күйөөсү менен болгон көйгөйлөрүн, башка балдар менен болгон көйгөйлөрүн дагы алыста жүргөн балдарга негизи ата эне акылмандуулук кылса, мындай бул жакта болуп аткан анча мынча күнүмдүк боло турчу көйгөйлөрдү айтпай эле, анткени ага ансыз да кыйын болуп атат деп, бул жактын көбүнчө кубанычтуу кабарлары менен бөлүшсө аябай жакшы болмок да. Анан дагы бир нерсени баса белгилегим келип атат. Көп учурда жалгыз бой апалар ажырашып кеткенден кийин же болбосо күйөөсү өлүп калгандан кийин, айтор ар кандай себептер менен жалгыз бой болуп калат да, автоматтык түрдө баягы улуу баласына же улуу кызына күйөөсүнүн энине, мурун күйөөсү бар болчу да, ошо күйөөсү көтөрө алчу түйшүктөрдү автоматтык түрдө улуу балдарына жүктөп берүү коркунучу бар экен да. Мисалы өзүнүн көйгөйлөрүн, өзүнүн бир ички санааларын, баягы ролду автоматтык түрдө сен атаң жок, керек мындай көп эле жерде атасы өтүп кеткенде баягы өлүктү коюп келгенден кийин улуу балдарга ушундай насаат айтылып атканын угам да. Мына тилекке каршы атаң өтүп кетти, эми сен ушул үйдүн атасысың, сен ушул үйдүн улуусу катары сен жоопкерчиликтүүсүң, мына апаңа жакшы кара, бөбөктөрүңдү кара деп айтып атканда, бир чети ооба, бирок экинчи чети бул ошону баланын жаш курагына канчалык деңгээлде ошол жүктөп аткан милдет төп келет да. Анын ийиндери, анын каты элек бели, анын психикасы, анын жан дүйнөсү ошону көтөрө алабы? Анан кээде ушул нерседен дагы абайласак, өзгөчө бир улуу балдарга мен кээде дайыма өзүм текшерип турам. Албетте мен жолдошума айтам, бирок кээде өзүмдүн бир улуу кызым менен сүйлөшүп атканда анын жан дүйнөсү үчүн оор болгон суроолорду айтып албайын деп, мындай өзүмдү ооздуктаганга аракет кылам да, кээде эмоцияга алдырып айтып албайын дегендейчи. Ошондуктан бул жагынан өзгөчө чет жерде жүргөн балдарга, менимче бул жактагыларга оор болсо, тигил жактагыларга эки эсе оор го дейм да. Албетте башка бирөөнүн жеринде жүрөт, башка маданият, ал жакта үйдү сагынгандарын бир айтсаң сел. Үйдү сагынып, ошол тоолорду сагындым, үйгө баргым келет, бирок бат барып турганга мүмкүнчүлүгүм жок деп. Бул оңой иш эмес, ошон үчүн биз тараптан болгону эле колдоо. Кусалык, сагыныч да болуп аткан экен да. 2 жылдан бери көрө элек. Биз сени жакшы көрөбүз. Сен биздин аябай баалуу, биздин үй бүлөбүздүн мүчөсүң. Биз сени баардык жагынан колдойбуз, жакшылык тилейбиз. Окууңду жашынакы окуй кой. Биз баарыбыз жакшы эле турабыз деген сыяктуу, ушундай бир жакшы ышыктандыруу сөздөрүбүздү айтып койсок.
Андан кийинки көйгөй эмне болуп атат ошондо? Балким азыр бир музыкалык тыным албайлы. Ардактуу угармандар, ким тыңшап аткан болсо, эртеден бери бул Үй бүлөлүк Көкей радиосунда Ашар уктуруусу түз эфирде сиздер менен психологдор мен Сейил жана кесиптешим Узара ушул учурдан колдонуп, биздин карамабызда 40 гана мүнөт калыптыр. Өзүңүздүн жеке жашооңузга тиешелүү анонимдүү түрдө эле атыңызды жазбай эле, биз сандарыңызды да айтпайбыз. Жүрөгүңүздө өйгөн сурооңузду, маселеңизди WhatsApp аркылуу жөнөтсөңүз болот. Эфир аяктагы чакты жооп бере алсак жооп беребиз, жооп бере албасак жеке консультацияга чакырабыз дегендей кыскасы ичиңизден чыгарып бошонуп алыңыз демекчибиз. 0705 53 16 64 сандары WhatsApp кызматы, ал эми түз эфирдики 91 19 19 сандарында. Анда бир мен сени сүйөм өмүр деген чыгарманы угалдаган, анан сөзүбүздү улантабыз. Өмүр багытын таппай издеп күйүп жансам да, өмүр тагдырда жан үрөп мен өңдөн ассам да, өмүр багытты азап жандап түшүк тартсам да, мен сени сүйөм өмүр, мен сени сүйөм өмүр. Алдыңдан азгырып чакырдың ай, алдыңго жаштыктын жазындалай, ансың да сыйлогоң акым барай, мен сени сүйөм өмүр. Берерин билбеймин ал эртеңдин, тирүүлүк белегин араң тердим, тар жолдо миң аксап жүз күйсөм да, мен сени сүйөм өмүр. Yeterdi büyüklüke kulap kalsam da, ömür öydönüp kayra turar kubat alsam da, ömür aldığa dalay sınıp ıylap barsam da, men seni suyöm ömür, men seni suyöm ömür. Aldımdan azgırıp çakırdın ay, aldıngo jaştıktın жазындалай, ансың да сыйлоого акым барай, мен сени сүйөм өмүр. Берерин билбеймин ал эртеңдин, тирүүлүк белегин араң тердим, тар жолдо миң аксап жүз күйсөм да, seni suyöm ömür, men seni suyöm ömür. Ömür күз болуп салдың мени сагынычтарга, Ömür uçurdun gede akar urganaktarga, ömür gökdöndey sağa bir ok ali kuşlarmın, men seni suyöm ömür, men seni suyöm ömür. Aldımdan azgırıp
болбосо коломто жетимсирейт. Окей радиосу. Үй бүлөлүк радио. Окей радиосу бекем үй бүлө үчүн. Менин үй бүлөм, менин чебим. Үйүн таштап кеткен патирде жашайм. Келинимен кордук көрдүм. Карыгамда кайда барам? Жашагым келбей калды. Жакшы эле оокат кылайын дейм. Үйлөнөйүн десем акча Элчемен жок. карызмын. Иштейин десем жумуш жок. Замандаштарыбыздын көйгөйүн көтөргөн Ашар уктуруусунда чыгуу жолун бирге издейли. Ашар уктуруусу өз ишин улантат. Ардактуу угармандарыбыз, кош келиңиздер. Сиздер менен эфирде психологдор мен Сейил жана кесиптешим Узара. 35 мүнөтүбүз калыптыр эфирибиздин бүтөөрүнө. Бул учурду сиз да колдонуп калыңыз. Бүгүн бизде психоталдоо деп айтсак болобу, психоанализ жүрүп жатат. Биз чет жакта иштеп жаткан жаш жигиттин мотивациясы жоготуп алыптыр. Ошол жөнүндө эртеден бери себептерин айтып берип жатабыз. Ага чейин бизге келген каттарга бир көңүл бөлүп коелу. Кандайсыңар эжекелер, сиздерге ийгилик каалайм. Силердин акыл насаатыңарга ыраазыбыз дейт. Ар дайым күтүп угам. Силерге күч кубат берсин Кудайым, бар болгула көлдөн жылдыз деген угарманыбыз экен. Рахмат Жылдыз айым. Сизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Бат-бат келип туруңуз эфирге. Биздин сандарды кайталап коеюнчу. Айтпай калдымбы же айттымбы, байкабай калдым. Дагы бир 0705 53 16 64 сандары WhatsApp кызматы болсо, түз байланыштыкы 91 19 19. Куланта берели. Биздин ошо жаш жигит жөнүндө азыр кеп болуп атат. Окуусу чет мамлекетте, ошол окуусуна мотивация жоготтум, каалоом жок. 2 жылды бүтөйүн деп атам. Алдыда дагы 1 жыл бар, бирок азыр ошо экзамендин алдында турам. Жакшы окуй албай атам деп, анан ошол себептерин аныктап келдик. Дагы бир себеби жанакындай жалкоолук болуп атат да, жалкоомун деп атат да, өзү эле мен жалкоомун деп. Анан жалкоолугун карап көрсөк, дайыма эле ушундай жалкоо, сабакка көңүлү жок, мектепте окуп жүргөндө кандай эле деп суроо бергенде, мектепте жүргөндө жакшы эле, эми орточо окуучумун, ортодон өйдөрөөк деди. Бирок абдан көп аракет кылган, чет мамлекетке барыш үчүн тилди бул жактан эле үйрөнүп баштаган. Анан өзү эстегенине караганда 16 жашынан баштап эмгектенип баштаган экен. Турган жеринен эле, ошол Кыргызстанда жүргөндө эле майда чүйдө бир иштерди жасап, бирденкелерди сатып, ата энесине кайра эле ошо чогуу бир ишине аралашып, анан ошондой жөндөмдөрүм бар болчу дейт. Анан мен жумуштан коркпойм дейт. Мен кайсы жумуш болбосун дароо эле даярмын, жасай берем, тандабайм дейт. Демек эмгекчил. Демек жалкоомун деген бул жаңылыштык экен. Жаңылыштык болуп атат да. Анткени дайыма эле жалкоо болгон эмес, азыр жалкоо жагы кармап атат, бирок негизи эмгекчилмин дейт. Качан ошол адам өзүн аныктаганда, ошол өзүнө байкоо жүргүзгөндө, мен дайыма эле жалкоомунбу же кайсы учурда жалкоо болуп атам, эмнеден жалкоо болуп атам, балким жазагым келбегендиктен жалкоо болуп же ушул иш мага жакпагандыктанбы, же эмне себептер бар дегенде болгону өзүнө мындай өзүн ишендирип атат да буга, жалган ойго. Мен жалкоомун, ошо жалкоом кармаган үчүн мен ушундай жалкоо боло берем жана болуп келгем. Бирок чынында эмгекчил экенин унутуп атат да. Негизи эмгектенем дейт, бул мага жагат. Демек, азыркы учурда ошол жалкоолук болгону окуудан оорураак болуп аткан үчүн эмнени тандайбыз, андан көрө жалкоо бул мындайча айтканда коргонуу механизми же болбосо шылтоо, актануу. Мен жалкоомун, ошон үчүн окуум жакшы болбой атат. Негизи эле биздин айткан ар бир сөзүбүздүн аркасында бир максат жатат да.
биз бир нерседен качабыз, бир актануу же болбосо бирөөнүн жоопкерчиликти, мындайча айтканда жоопкерчиликти жалкоолугуна оодара салып атат ушу жалкоолук мени калтырбай атат, эмне кылам, ошо менен күрөшүп жеңе албай атам деген сыяктуу. Жалкоолукту байкап көргөндө чынында эле эмгекчил экенин аныктап чыктык. Ошондо эмгекчил бала азыр деле эмгектене берсе болот. Азыркы күндө дагы ал эч кандай жумуштан кача албайм, эми качкан деле эмесмин. Мен кичинекей эле чагымда, кичинекей эмес, эми өспүрүм учурунан баштап иштеген бала. Демек азыр деле ошол мүмкүнчүлүктөрүн, ресурстарын эстеп кайра чыгарса болот. Эмгекчил бала окууда деле эмгектенсе болот. Мен ойлоп атам да, биз көп учурда жалкоомун, жалкоолук менен кантип күрөшсөм болот деп жаңылышабыз да. Бул жерде жалкоолук эмес, жөн гана мотивациянын жоголушу деп айтсак болот. Мотивация адамда дайыма 100%, дайыма бир деңгээлде, дайым 100 деген пайызды көрсөтпөйт. Мотивация адамда, тирүү адамда, кадимки адам баласында бул бирде 50%га түшүп калса, бирде 70, бирде 80, кээде таптакыр эле 10%, 20%, кээде 0 деле депрессияга түшүп калган адамда мисалы мотивация таптакыр 0 болуп калат да. Ошондуктан кээде биз мотивацияны жоготкондо жалкоолук менен алмаштырып албашыбыз керек. Анан дагы бир себеби, качан адам өзүнүн табиятына туура келбеген сферада окуганда же өзүнүн табиятына туура келбеген жумушта иштегенде, айла жок, акча табыш үчүн айла жок, эми бул жакта жүрөм, бир туш болгон билимди ала берейин деген учурда дагы ошол сферага баягы күйүп жануу, страсть деп коет, бир мындай жалындоо жок болгондо дагы, муну биз берилүү жок болгондо муну да жалкоолук деп алмаштырып алабыз да. Демек, ошондо адам текшериш керек. Балким жөн гана бул сфера мага жакпайт, менин жан дүйнөмө жакын нерсе эмес, ошондуктан менде ушундай апатия же болбосо ушундай мотивация жоголуп жаткандыр. Анда балким сфераны ойлонушум керек. Өзүмдүн ордумду бул жашоодо же билим берүүдө, билим алууда өзүмдүн сферамды табышым керек деген. Бул баланыкы кандай эле? Накта ушундай аныктап койдуңуз, мен айта элек деле. Чынында абдан туура ойду айттың. Баланын сферасы эмес, өзүнө жаккан болгон, өзүнүн каалоосу менен өтө албай калган, бирок болгон нерсени тандаган вариант деп койсок болобу, альтернатива. Тигил жака каалаган жерине өтө албай калып, анан жөн жүрүп окуй берейин деген сыяктуу, ушул окууну макул деп ушул окууга макул болгон, бирок өзүнүн каалоосу башка. Бирок эми айла жок дегендей, анткени 2 жыл бүтөйүн деп калды, окуп атат, иштеп атат. Анан баары бир ушул окуу аркылуу ал деле керектүү, жашоосуна керектүү билим аларын түшүнүп атат. Тажрыйба. Билим макул, билим алат, бирок бул сонун тажрыйба да. Албетте. Мындай ушундан өтсө, анда буюрса бир күнү өзү каалаган окуу жайына өтөбү же ошол өзү каалаган иш менен алек болобу, бул деле мындай алдыда. Бирок азыркы күндө баары бир алдыга жылыш керек болгон үчүн муну ошондо бул эмгекчил экенин аныктап чыктык. Анан кийинки жана убакытты туура колдонбогонун аныктап айтып дагы өзү түшүндү. Учурунда уктабаганы. Анан бул кандай ден соолукка таасир этерин түшүнүп өйдө да айттык. Кандай бул бара-бара азыр билинбейт, бирок бара-бара таасирин этерин убагында жатпай, мээси ушунчалык жана интернет оюн менен, интернет менен алек болуу, жанакындай оюнду бул жөн эле көзүн жума алып ойнобойт, активдүү, толук берилип анан мээнин эс алуусу жок. Эч кандай бул тескерисинче мээнин чарчаганы, абдан чоң эмоционалдуу нагрузка интернет оюн. Ал жөн эле минтип кнопканы баса берүү эмес, ойлонуп ойноо жана жанакындай оюндар болуп атпайбы? Мындай жакшынакай бир яратылыштын арасында эс алдырган эмес, агрессияны чакырган. Ошон үчүн ушуларды аныктап, качан билип түшүнүп алган болсок, анда бул жактан дароо эле байкап көрсө болот, чыгуу жолун издөө. Өйдөдө айтып кеткендей, мен жалкоомун, өзүн мындай баасын төмөндөк коюп, мындай
өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн унутуп калгандай да, мен кыла албайм, мен баары бир ушундай, анан азыр ушундай, мен момундай кээптен менен кантип бүтөм окууну жана башка. Анан бул жакта дагы чет тили маселе болуп атат да. Чет тил албетте оңой эмес, чет тилди окугандар билет, оңой эмес. Анткени окуу ошол эле чет мамлекетке барып ошол элдин тилинде окуу, ошол тилди колдонуп анан жогору билим алуу деги эле кайсы сфера болбосун, бул деген өзүнүн терминдери бар, өзүнүн сөздөрү бар, керектүү көп учурда технический термин деп коет. Бул деген оңой эмес да, ошол тематический терминдер анан окуу жайына байланыштуу оңой эмес болгондуктан бул жагынан да оор болуп атат. Бирок кандай кылса болот? Муну да аныктап чыкканда азыр кошумча тилди үйрөнө берсе болот экенин, курска жазылып алып барып 1-2-3 айдын ичинде жакшыртса болот экенин, мындай өзүнө бир жолдордун бирөөсү деп ушул жерге токтолуп турду. Ошону ойлонуп чыгарды да. Мен анда тилди өнүктүрүшүм керек экен, анткени мен ошол эле деңгээлде кала берсем мага оорураак болуп каларын. Анткени 3-курс негизи акыркы курс, андан оорураак болсо керек. Акыркы курс эмеспи бүтүрө турган. Бул жака угарманыбыз пикирин жазыптыр. Сейил эже, саламатсыздарбы Узар эже? Сейил эже, бул баланын абалын мен абдан жакшы түшүнүп турам. Себеби мен да үйдө уулуусу болгонум үчүн мектеп учурунда окуп жана иштеп каражат таап дейт. Ата энеме жардам берчүмүн, аябай оор болот. Кыйналчумун, тажаганда качып кетким келчү. Баарын таштап дейт. Бул жигитке да күч кубат берсин. Баары өтүп кетет, чыдап окусун, таштабай бүтүрүп алсын демекчимин. Кийин өкүнүп калат. Жалкоолук деп эсептебейм, болгону чарчаса керек дейт. Абдан жакшы ой. Мына чарчоону дагы абдан сонун кошумча толуктоо болуп атат. Абдан керектүү, анткени чарчоо абдан туура айтып атасыз. Иштеп атат да, окуп да атат, процессте иштеп да атат, каникул учуру боло элек, анан албетте мындай физикалык жагынан дагы жумушум орто дейт, өтө оор эмес, бирок ага деле ал үчүн да эс алуу керек, жана чынында эле чарчоо. Балким денелик жагынан эле эмес, эмоционалдуу да чарчоо баары сөзсүз. Ошон үчүн ооба алдыга жылыш керек, бул жактан токтоп калууга мүмкүн эмес. Алдыга жылып ошол койгон максатына жетсе абдан сонун болот. Дагы бир СМС келиптир. Кандайсыздар, көптөн бери уга элек болчумун дейт. Биздин Мирлан угарманыбыз экен, Москвадан. Бүгүн мүмкүнчүлүк болуп угуп атам дегендей жазыптыр. Тема боюнча суроом. Негизи эле учурда көп байкап жүрөм. Элде, коомдо коркунуч бар. Мисалы, кошуналар менен мамилебиз, кымбатчылык, жумуштун жоктугу, вирус айтсак көп. Бул эми акчалууларга көп таасирин тийгизбейт го. Деги эле азыр баары эле бир коркунучта. Эртең эмне болуп кетет деп коркуп калышты. Мунун жообу барбы? Адамдын психологиясына жардам кылган. Рахмат, кубанычтамын. Мирлан, Москвадан дейт. Азыркы деги эле коомдуу абал элдин арасында бизде эле эмес, негизи Кыргызстанда эле эмес, дүйнө жүзү боюнча, анткени эртең эмне болот деген бул чынында эле буга чейин башыбыздан өткөрө элек процесс, көйгөй жанагы вируска байланыштуу да болуп атат. Анан адамдарда менимче акчалуу адамдарда деле ой коркунуч болбой койбойт. Чоңураак коркунуч болушу мүмкүн. Материалдуу байлыктарым эмне болот? Бир күнү мунун баарын ким билет жоготуп жиберемби же бирөө алып коебу жана башка. Ошон үчүн албетте бул корккондон, бул сезим, бул мындай коргоо механизми, кандай коркунуч ойлордон дагы албетте келет, эмне болот, кандай болот деп. Бул мындай абалда көптөр жашап атат, бирок биз корккону менен эмне кыла алабыз, кантип өзүбүзгө жардам бере алабыз? Коркуп жашай берсек, анда бул бизге эч кандай мындан маанай жаралат, маанайыбыз жүрүм-турумга таасир этет. Анан биз жөндөн жөн эле бири-бирибизге ачууланабыз, айланабызды жаман көрө баштайбыз, же бул жагынан биринчи номер бир, эч кандай өзүбүзгө, башкаларга да жардам бере албайбыз. Ошон үчүн ойлонуп көрсөк болот. Мен эмне кыла алам бул кырдаалда? Кандай кылсам болот? Жашоомду кантип уланта берсем болот? Менин колумдан эмне келет? Ушундай учур болгондо дагы мен бир нерсе кыла алам.
кыймылдай берсем болот деген сыяктуу. ооба, коркунуч бул адамдарга берилген өтө керектүү жакшы сезим, коргонуу механизми. Биз эгер коркпосок, анда 5-кабаттан секирип кетип, коркпосок машиненин алдына чыга бермекпиз. Бирок коркунуч бизди көп нерседен коргоп турат. Бирок биз көргөн маалыматтар, биз уккан жаңылыктар, биздин мурунку жашоо тажрыйбабыз, же болбосо жаңы эле болуп кеткен пандемия, жер титирөөлөр, айтор баардыгы биздин мээге коркунучту чакыра берет да. Анан коркунуч мээбизге келгенде бизде организмде коргонуу механизми иштейт. Башкача айтканда керектүү гормондор, керектүү реакциялар бөлүнүп чыгат дагы. Мээбиз реалдуу коркунуч менен, чыныгы коркунуч менен жөн гана биз ойлонуп же маалыматты көрүп атып коркуп аткан коркунучту айырмалай албайт. Ошону түшүнүшүбүз керек да. Анан мээ реалдуу эмес, жөн эле ойлоп койгон коркунучка да реакция кылып, биздин организмге учурда кереги жок гормондорду, кортизол жана башка зыян алып келген гормондорду иштеп чыгат дагы биздин ден соолугубузду талкалайт. Ошондуктан коркунуч боло электе эле вирус тарап атат, деги эмне болуп кетет эртең дегенден көрөкчө бир Кудайдын колундабыз. Кудайга шүгүр, Кудайдын көзөмөлүндө турат жер планетасы деги эле Алам. Кандай болгондо да ал өзү башкарып турат. Менин күчүм жетпеген сыноо бербейт. Жана башыма эмне түшсө дагы мен ошону көтөрө алгыдай сыноо берет деп туруп, мындай позитивдүү ойлонуп жашаганга аракет кылышыбыз керек. Башка аргабыз жок. Рахмат сурооңузга, Мирлан. Эми бир толук да келиптир, темадан алыстабай туруп. Саламатсыздарбы? Менин оюмча коркунуч эки түргө бөлүнөт. Кудайдан коркуу, туура жашап жатамбы, адамдар менен болгон мамиле пайдалуу коркунуч дейт. Акылыбыздагы алдын ала туура эмес ой жүгүртүүлөр бул пайдасыз коркунуч. Сонун, аябай сонун толуктоо. Биринчиси бул туура коркуу экен да, Кудайдан коркуу, туура жашап жатамбы, адамдар менен болгон мамилем кандай деген пайдалуу коркунуч дейт. А экинчи коркунуч бул акылыбыздагы алдын ала туура эмес ой жүгүртүүлөр, бул пайдасыз коркунуч. Мисалы, вирус жугуп калсачы, жуга электе эле. Же болбосо жер титиреп кетсечи, анан акчам түгөнүп калсачы. Негизи мен жеке жашоомдо мындай, Кудайга шүгүр, акчам түгөнүп калсачы деген коркунучтан арылгам да. Мен билем, менин чөнтөгүмдө 10 сом калса дагы, ошо 10 сом түгөнөр менен Кудай мага кийинки, мага керектүү, мага жете тургандай суммада каражатты береринчи. Бул нерсе жашоомдо кайталанып эле келатат. Ошо тирүү адамдын рызкысы түгөнбөйт. Же болбосо унум түгөнүп келатса, бир табак калганда кийинки ун келет дегендей да. Жакшы. Эми биздин башкы арманыбызга өтөлү кайрадан. Ошентип биз бир топ себептерин аныктап чыктык. Демек, чыгуу жолдорун. Демек, ким кайсы ушундай окшош абалга, ушундай азыркы биздин студент баланын абалына окшош абалга кирсе, анда чыгуу жолдору сөзсүз болот. Болгону жана максатты аныктап чыгабыз. Эмнеге бардым мен? Мисалы, Орусияга барып деле иштеп барып келем дегендер, анан оор экен, анан мындай экен, тигиндей экен деп. Бирок албетте тандоонун алдында турганда жети өлчөп бир кескенде болсок, жеңил тандабасак, анткени күтүү да болуп атат да. Көп учурда күтүп алабыз дагы. Баары момундай болот, идеалдуу деп тутуп, сүрөткө тартып алып туруп, момундай болот, мен барганда баарын мени күтүп алышат, анан жумушумда болот, жатаканам баары болуш керек. Болот да эмес, болуш керек, баарын даярдап берет мага. Анан окумуш айлык болот. Айлыгында, убагында берип турат жана башка. Демек, ошол күтүүлөр анан аткарылбай калса, албетте жанакындай түшүнчү болот, нааразычылыктар болот. Мындай болорун билген эмесмин деп, анан баягы ой кайра эле туура эмес ойго келебиз да. Ошон үчүн өзүн жемелеп, анан башка. Бирок эгерде кете турган, алыска барып окуйм же иштейм дегендер, жакшылап мындай таразага коюп туруп, ойлонуп туруп, анан рисктерин карап чыксак, болбой калса, эгерде окуя өтпөй калсам, эгерде иштебей калсам, анда кандай кылсам болот деп туруп, анда кандай дагы эмнелерди кылсам болот деп. Демек, адамда бир топ мындай
түгөнбөс ресурстар бар чынында эле. Мурунку ошол өткөн чактагы тажрыйбабызды колдонсок болот. Аракет кылып туруп, аябай баардык ички дараметибизди текшерип туруп, баарын күчтүн баарын чогултуп туруп, дагы топтоп туруп, балким бир такыр эле башка сфераны кирип ошо менен эмгектенебиз, ошого киребиз. Мүмкүнчүлүктөр ар дайым адам үчүн жакшы көмөк көрсөтөт да. Ошол мүмкүнчүлүктөрдү биз ар жакка түртпөй, эмнеге болбосун, балким колдонуп да кетебиз. Анан мындай учурлардын дагы мындай башка да себептери болушу мүмкүн, бирок мына биздин студент балабыз ошондо тилге көңүл бура турган болду. Тилди көбүрөөк жакшылап үйрөнөм деди. Анткени окуганга бул жардам берет. Андан тышкары убактысын туура пайдаланганга, убагында жатып, эртең менен убагында туруп, кадимкидей жакшы тамактанып, анан кичине режим киргизип, анан жумушка барып, жумуштан кийин окууга же окууга барып, анан жумуш иштегенге ошол өзүнө мындай күчүн бөлсө, оюнду ойнобогонго аракет кылам, токтотом деген убаданы берди. Түшүндүм деп. Демек, билесиңерби, биз бүгүнкү ушу талкуу кылып атканыбыз көп учурда Сейилге да мага да кайрылган адамдар телефон чалып же жазып, анан мындай суроо дароо эле бир көйгөйүн айтат дагы, анан азыр мага кеңеш бересизби, азыр эле бат эле мындай 1-2 мүнөт эле убактыңыз болсо деп суранышат да. Бирок биз эч кандай кеңеш бере албайбыз. Анткени мына 1 сааттын ичинде баланын эле бир эле ошол көйгөйүн алып, биз азыр психологиялык талдоо кылып атабыз. Канча убакыт өттү, биз канча себептерин таап чыктык. Ошол себептерин эми кантип балага кайра жоюп туруп, анан биздин кеңеш эмес, бул баланын өзүнүн ошол ойго келгени болуп атат. Демек, ал өзүнүн ойлорун иштетти, өзү текшерди, баамдап чыкты, анализ жүргүзүп туруп, анан ушундай чыгуу жолдорун таап чыкты да. Мен муну кылам, демек бул мага зыян алып келип атат, жакшысын карайм, мага негативдүү болуп аткан нерсени мен токтотом деп, анан буюрса мен ишенем, бул баланын окуусу да жакшы болуп кетет, буюрса койгон максатына жетет деп. Азыр бир музыкалык чыгарма угалы, андан кийин мен бир техника берем, мотивацияны кантип жандандырып турсак болот. Анткени мындай чет жакта окуп жүргөндө эле эмес, кандай гана адам болбосун, бир максатты көздөп, ошол максатка баратканда мотивациябызды жоготобуз. Орто жерден эчтекеге көңүлүбүз келбей, эч кимди көргүбүз келбей, эч кимди окугубуз келбей, эмне эле кылып жүрөм, эмнени баштап алдым деген ойлор болот да. Анан эгер мунун техникасын уккуңуздар келсе, бизден алыстабай тургула. Азыр тынымдан кийин музыкалык мен бөлүшүп берем. Так, кандай ырды уксак экен? Могул жерде бир ыр бар экен, адамга адам керек деген аябай жагат да мага, ушуну угалчы. Өтүп кетер, кыйналган жандардын үнү жетер. Баркын билбей бул жашоонун, жашадык заманда өзүм деген. Баркын билбей бул жашоонун, жашадык заманда өзүм деген. Бул сыноолор өтөт кетет, жамандын артынан жакшы келет. Абалыңды сурай турган, бүгүндө адамга адам керек. Абалыңды сурай турган, бүгүндө адамга адам керек. Узак жолду улап келген, ар бир таң өзгөчө кубат берген. Канча кыйын күн келсе да, адамбыз бар.
чыдап келген. Канча кыйын күн келсе да адамбыз барына чыдап келген. Бул сыноолор өтөт кетет, жамандын артынан жакшы келет. Абалыңды сурай турган бул күндө адамга адам керек. Күндөн дагы, судан дагы эң кымбат адамга адам керек. Сабыр керек, сынбай турган, жакшы күн бар али улай турган. Жеңалсын деп адамзатты сыноолорду Кудай сунган. Жеңалсын деп адамзатты сыноолорду Алла сунган. Бул сыноолор өтөт кетет, жамандын артынан жакшы келет. Абалыңды сурап турган бул күндө адамга адам керек. Абалыңды сурап турган бул күндө адамга адам керек. Адам жөлөк курбусуна, себепкер жаркыган турмушуна. Кыйын күндө бирге өтөт, таянып элдеген бул кызына. Ынтымакта жеңе турган кайрат бер, сабыр бер кыргызыма. Бул сыноолор өтөп кетет, жамандын артынан жакшы келет. Абалыңды сурап турган бул күндө адамга адам керек. Абалыңды сурап турган бул күндө адамга адам керек. Абалыңды сурап турган бул күндө адамга адам керек. Адам деген көпүрө турмушуна, адам деген жөлөк да курбусуна. Күч бар кезде биригип бир муштумга курсак экен көпүрө кыргызыма. Сен өлбөйсүң, артыңда изиң калса, сен жашайсың, тарыхта ишиң калса. Ташты талкан кыла бер сапарыңда, темир кессең мокобоз мизиң барда. Ашар жан дүйнөнүн дарысы, берген кеңештердин баарысы. Ашар берүүсү мени түбү жок терең ойдон арылтып, досум катары кеңеш берет. Ушунумдан жазба, Ашар. Ташты талкан кыла бер, күчүң барда деген саптар аябай жагып калды да. Биздин баш каарманыбызга аябагандай ылайыктуу экен. Азыр жаш, күчтүү, анан чын эле ташты талкан кыла тургандай энергия бар, ресурс бар. Кудайга шүгүр, Кудай ар бирибизди куру калтырбай ушундай сонун талант, жөндөмдөрдү берген. Бизге эң сонун бардык жаныбарлардан айырмалантып мээ берген да. Биздин мээбиз эң негизги куралыбыз. Анан мотивациясын жоготкон адамдар негизи эле Узар эже буга чейин бир аз чекесин чыгарып айтып кетти, максатын эстөө. Максатын өзүн эмес, эмне үчүн ушул максат маанилүү экенин эстөө да. Анткени биз көп учурда максат коюп жолдо баратканда баштапкы максатыбызды унутуп калып, ошо процесске, түйшүккө, кыйынчылыктарына кирип кетебиз дагы, эмнеге муну кылып атканыбызды унутуп калабыз. Анан мотивация жоголот, чарчайбыз, айтор тоскоолдуктардан тажайбыз. Ошол
мен бул нерселерди эмнеге кылып атам жана мага эмне үчүн маанилүү, мен муну кылсам эмне болот, кылбай койсом эмне болот деп суроолорду берип туруп, анан бул суроолорго кадимкидей эле үнүңүздү чыгарып өзүңүзгө өзүңүз жооп бериңиз. Мисалы, мен азыр бул тилди жакшы өздөштүрбөй койсом, колдорумду өзүмдү таштап салсам эмне болот? Анда мен окууну эптеп бүтөм дагы кийинки жылга виза ала албай калам, балким виза алыш керек болсо мени бул жерден чыгарышат, бүтпөй да калышы мүмкүн. Өзүмдүн мекениме барсам баягы эле көрүнүш, жумуш жок, балким дагы башка нерсе. Анан ошону ойлонуп атканда, ошол үнүңөрдү чыгарып айтып атканда картина келет көз алдыңарга, мээге команда кетет, анан ойлоно баштайт ме, апе кояй, мен бияка ушул негизи тигил жакта жумуш жок болгон үчүн, анан тиги жакта келечегимди көрө албаган үчүн келечегимди бияка байланыштырып келбедим беле дейт дагы. Ошол жерде мээде мындай бир шылчок болот дагы, анан кайра мотивация кичинеден жандана баштайт да. Же болбосо негативдүү жагынан, эгер мен окубай койсом эмне болот, чөнтөгүмдө акчам жок болот, баягы мээңди иштетпесең кара жумуш менен иштегенге башың менен жер казасың деп биздин мугалимдин бир сөзү такыр ойуман кетпейт да. Мээңерди иштетпесеңер башыңар менен жер казып иштейсиңер деп урушчу эле да бизди. Эми айла жок, чын эле ошондой да. Кээ бирөө мисалы мээси кыйын иштегендиктен колдун учун иштетип, албетте мээге нагрузка келет, бирок колдун учу менен акча тапкандар бар. Кээ бирөө мээсин иштеткиси келбейт, анда колу бутун иштетип тапкандар бар дегендейчи. Кыскасы эми бул жерде тема бул эмес, бирок өзүңөргө жооп берип атып, өзүңөрдүн мотивацияңарды көтөрүп алсаңар болот. Ошентип бизге берилген убакыт дагы аяктап баратыптыр. Эмне дейбиз, биздин башкы каарманыбызга белди бекем бууп, өзүңүздү колго алып, туура учурунда жатып, кичине денеңизди кайра көндүрүп, учурунда жатып, эрте жатып, бир күнү эле аябай кеч жатып туруп эрте туруп койсоңуз, эртеси кайра эле эрте уктап каласыз. Күндүз уктабаганга аракет кылып, анан ошентип акырындык менен уйкуңузду иретке келтирип, тамактанууңузду иретке келтирип, күнүмдүк расписанияңызды иреттеп, айтор мындайча айтканда, анан мен ата энеңиз менен ачык эле сүйлөшкөнүңүз жакшы го деп атам да. Азырынча мага ашыкча нагрузка бербей турсаңар, өзүм тапкан акчаны менден ашса мен кыйналбаган учурда салып турам. Бирок мага мисалы мен азыр тилдин курска бара албай атам, кошумча, анткени финансы жок. Эгер мен тилге курска бара албай калсам, анда бул жерден окуудан чыгып калышым мүмкүн, экзамен бере албай калышым мүмкүн деп ата энеге түшүндүрүп, кичине мага жумушта иштегичекти окуумду бүтүп, мага мүмкүнчүлүк бергиле деп эле ачык сүйлөшүп, бул жагын чечип алганыңыз жакшы. Негизи ата эне балким кайсы бир деңгээлде бул балага таянып алып туруп, анан биякта өздөрү жай баракат, балким иштебей деле койсок болот, биякта мактаныч менен тиже жакта менин балам акча салып атат деген сыяктуу жашап аткандыр. Кичине мен монча 6 ай сала албайм деп койсоңуз, алар башка чыгуу жолун издегенге аракет кылат дегендей да. Анан эң негизгиси эмне үчүн барганыңызды, бараарга чейин кандай кыйынчылыктардан өткөнүңүздү, эми ошол кыйынчылыктардын жемишин көрө турган учур келди деп туруп өзүңүзгө өзүңүз дем берип, күч берип, тек гана алдыга жөнөңүз демекчибиз. Ийгилик сизге. Эмне дейбиз башка? Ийгилик эмгекке кайра берилип, бул учурда өтүп кетет. Биз өмүр бою окубайбыз, окуу учурда өтөт. Анан сиздин алган билимдериңиз сизге дагы, үй бүлөңүзгө дагы жакшы кызмат кылып берсин деп каалайбыз. Анда Ашар уктуруусу ушуну менен тамамдады. Сиздер менен психологдор мен Сейил Калдыбаева жана кесиптешим Музара Мамытова болдук. Буюрса кийинки бейшембиде ушул эле 18:00 үй бүлөлүк Окей радиосунан жолугушабыз. Саламатта калыңыздар. Сак саламатта болуңуздар.